жашоодо таза жолду танда, мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга. Өзүм дебе бул өмүрдө күйүп, эмгегиңдин элиң үчүн арына. Токтосун Таныбеков атындагы Жалал Абад облустук филармониянын директору Балтагулов Эмилбек Ашырбекович келгенден бери аткарылган жумуштардын тизмеси. Президенттин саясатына ылайык филармониянын кадрлар бөлүмүнүн ишин жакшыртуу максатында санариптке өтүп, аны пайдаланууда программаларын иштетүүдө жогорку сапаттуу компьютер демирчи аркылуу сатылып алынды. Ошондой эле санарip технологиясын терең түшүнгөн кадрлар жумушка чакыртылып, орноштурулду. Концерт өткөрүүгө колдонуучу ноутбук жараксыз болгондугуна байланыштуу жаңы заманбап ноутбук демирчи аркылуу камсыз кылынды. Жумуштагы кызматкерлердин аткарып жаткан иштерин, даярдыктарын байкоого, ошондой эле терс көрүнүштөрдү ызычуу уурулуу окуялар катталса, текшерүү үчүн коопсуздук байкоочу видео көзөмөл камералары демирчи аркылуу коюлду. Квалификациялык талаптарга жооп бербеген 15 кызматкер министрлер кабинетинин 2020 жылдын 29 майында чыккан 278 токтому менен тааныштырылып, бир канча кызматкер музыкалык билимин өркүндөтүүгө жөнөтүлдү. Жана токтомго каршы чыккандары жумуштан четтетилди. Жалпы жааматтын добуш аркылуу шайланбай тандалма куралган министрлик тарабынан бекилбеген көркөм кеңеш курамы таркатылды. Мыйзамдуу шайлоо өткөрүлүп, добуш берүү менен шайланган курам министрлик тарабынан бекитилип берилди. Буга чейин оңдолбой келген штаттык ыраттама министрлер кабинетинин токтомунда көрсөтүлгөн типтүү штатына ылайыкталып, жетекчи Эмил Балтагуловдун талабы менен оңдолду жана бекитилди. Эстрада жана фольклор бөлүмдөрүндө буга чейин кошулбай келген жогорку категориялар кошулду жана министрлик менен макулдашылып бекитилди. Эмил Ашырбековичтин сунушу Алтынбек Аскаровичтин буйругу менен филармонияга көркөм жетекчи болуп, режиссер Курманбек Ниязбеков борбор каладан которулуп келди. Ушул убакка чейин бир топ алгылыктуу иш-чаралар, концерттер коюлуп келет. Эмил Балтагулов Жалал Абад шаарынын мэри Эрнис Ормоков менен кызматташуу келишимин түзүп, филармониянын тарыхында биринчи жолу концерт иш-чараларда сахнада чоң LED экраны колдонула баштады. Министр Максутов Алтынбек Аскаровичтин фонограммага тыюу салуу буйругу так аткарылып, ушул күнгө чейин филармонияда ар бир чыгарма жандуу аткарылып жатат. Мурда иштеп кеткен жетекчилердин эмгектери бааланып, буга чейин көргөзүлбөй келген тарыхый портреттери дуал бетине илинип, учурдагы кызматкерлердин сүрөттөрү кайрадан жаңыланды. Маалымат айдыңында филармониянын социалдык жеке расмий баракчасы ачылды. Профессионалдуу түрдө коомчулук менен байланышуу, иштешүү, активдүүлүгү бир топ алдыга жылды. Тактап айтсак, эл артисттерден баштап, ар бир артисттин чыгармачылык жолу жана жетекчиликтин бардык аткарган иштери тааныштырыла баштады. Мөл-мөл фольклордук этнографиялык оркестрине көңүл бурулуп, айымдарга баш кийимдер, нота китептерин коюучу жабдыктар жана отургучтар демөөрчүлөр аркылуу чечилди. Бишкекте өткөн Асанкан Жумахматовдун 100 жылдыгына арналган республикалык конкурска катышып, оркестр жааматы алгачкы ирет 3-чү байгелүү орунга татыды. Мындай иш-чараларда президенттин облусубуздагы өкүлү Абсатар Сыргабаевдин материалдык жана моралдык колдоосу дем берип турду. Спорту дагы четте калтырбай, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарындагы театр, оюн зоок мекемелеринин ортосунда футболдук ынтымак беттеши уюштурулду. Мында конокторго сый дасторкону жайылып, жеңүүчүлөр диплом, акчалай сыйлыктар менен бузатылды. Рамазан айында озачар уюштурулуп, көз өткөн кесиптештерге арнап Куран окутулуп, спорттук мелдештер өткөрүлүп, жааматтын ынтымагы артып турду. Салттуу музыка жумалыгы жогорку деңгээлде Ош шаарында өткөрүлүп, филармониянын жалпы чыгармачыл жааматы катышып, бир топ кызматкерлерибиз ийгиликтерди жаратуу менен министрликтин сыйлык наамдарын алып кайтышты. Чарба иштери колго алынып, буга чейин жан чачында ылай каптаган жолдорубуз шебен таштар төшөлүп, жааматтын биримдиги менен тегизделип оңдолду. Телерадио компаниялар менен кызматташуу кызуу уланып, бир топ көрсөтүүлөргө, чыгармачыл топтордун талантын көргөзүү иштеринде жетекчилик тараптан колдоо көрсөтүлүп турду. Буга чейин алыскы гастролдук сапарларга чыгууда көйгөй болуп келген транспорт маселеси менеджердик иш-аракет аркылуу чечилип, учурда заманбап спринтер автоунаасы кызматта болуп келе жатат. Кошуна мамлекеттер аралык, облустук, шаардык иш-чараларда кызматкерлердин күнү-түнү такай аткарып жаткан жумуштары сүрөт, видео отчеттор коомчулукка жарыяланып турду. Вокалдык, аспаптык, жандуу эстрадалык жана башка топторубуз стационардык концерттерди жана обончу аткаруучуларыбыз болсо жеке концерттерин элге тартуулашты. Залды өзүбүздүн кызматкерлерге ижарага берүүдө 50% жеңилдиктер каралып, баарына бирдей мамиле жасоо менен тең салмактуулук сакталып келди.
Ремонт ишине акча каражаты каралбагандыгына карабай жетекчи Эмиль Балтагулов өз демилгеси менен демөөрчү таап, ал эми кызмат көрсөтүүдө ашар жол аркылуу филармониянын ар бир иш бөлмөлөрү, зал, фойе толук сырдалып, оңдоо иштери жүргүзүлдү. Ден соолуктан жабыркап, акчалай каражатка муктаж болгон кесиптештерибизге камкордук көрсөтүлүп, жаамат тарабынан жардамдар берилди. Жумуш менен кошо кызматкерлерди моралдык жактан эс алдыруу максатта оюн-зоок, ыр кечелер уюштурулду. Филармониянын акча каражат табуу планы өз нугунда жүрүп, атайын эсепти толтуруу мурунку жетекчиликтин мөөнөтүндөгү тапкан киришеге салыштырмалуу 3 эсеге өстү. Министрлер кабинети демилгелеп таап берген каражаттар толугу менен максаттуу иштетилди. 2 миллион сомдук жаңы аппаратуралар, жаңы музыкалык аспаптар Бишкек шаарынан сатылып алынды жана колдонууга берилди. 4 миллион 947 миң сомго оркестр, эстрада, фольклор, юмор, кернейчилер, бийчилер, комузчулар топторуна, хорго, күзөтчүлөргө, көзөмөлдөөчү кызматкерлерге бирден көпчүлүгүнө 4 комплекттен жаңы кийимдер тиктирилди. Филармониянын сахнасына жана ар бир каналарга, фойеге жаңы көшөгөлөр тиктирилип илинди. Ошону менен бирге отургучтардын кийгизмелери жаңыланып, концерт сайын алмаштыруучу 4 кошумча кийгизмелер кошо тиктирилип даяр болду. Буга чейин эскилиги жетип, желе басып, керексиз абалда калган сахнанын жер төлөсү оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Артисттер үчүн репетиция жасоочу, концерт учурунда гримденүүчү жана кийим которуучу бөлмөлөр ыңгайлуу жаркыраган жайга айланды. Буга чейин жөн гана кадимки терезе болуп турган айнектер, көз өтүп кеткен залкар таланттардын сүрөттөрү менен жасалгаланып, сырттан келген коноктордун суктануусуна татыды. Жалал Абад мамлекеттик университети менен тыгыз байланыш күчөп, биргеликте майрамдар өткөрүлүп, аталган окуу жайда маданият факультетин ачуу демилгеленди. Өткөн жылга салыштырмалуу гастролдук иш сапарлардын саны өстү. Ошондой эле жетекчиликтин уюштуруусу менен алгачкы жолу 29 жылдык тарыхыбызда борбор калабыз Бишкекте. Жалпы чыгармачыл жаамат отчеттук концертибизди тартуулай алдык. 2023 жылга коюлган чыгармачылык пландар толугу менен, ал эми каржылык пландар ашыгы менен аткарылды. Эскерте кетсек, Балтагулов Эмилбек Ашырбекович 2022 жылдын 11 ноябрында министр Максутов Алтынбек Аскаровичтин буйругу менен директор болуп тайындалган жана буга чейин Жалал Абад маданият техникумунда, Барпатындагы облустук кыргыз драм театрында директорлук кызматтарды аркалап келген. Бул жашоодо таза жолду танда, мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга. Өзүмдебе бул өмүрдө күйүп, эмгегиңдин элиң үчүн арына. Жалкоо болбой кайрат күчүң барда, чоң жарыштан сапарыңдан калба. Жашоодогу жеңиш ошол экен, пайдаң гана тийсе ар бир жанга. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра, кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга, баштаган жолуңдан эч тайманма. Из калтырган жүрөктөн нур барда, жарык болуп күн нурундай тийсең, жан дилиңден бул жашоону сүйсөң, жалп деп анан өчкөнүңдү жалын. Бул учурлар кайрылбаган ирмем, өзгөртөсүң келечекти бир сен. Өзөгүсүң жаңы күндүн билсең, адамдарга үлгү болуп дайым, жашагысы келгендей сен жүрсөң. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра, кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга, баштаган жолуңдан эч тайманба. Из калтырган жүрөктөн нур барда. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра,
айланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга.